Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун окуу борборуна 2022 жылдын декабрь айында 50 жыл толду. Ушул 50 жылдын аралыгында биздин окуу жай 65 миңден ашык курсанттарды окутуп даярдап чыгардык. Значит, мы сейчас с вами проведем занятие по реанимации пострадавшего. Для того, чтобы манекен-тренажер предназначен для выполнения реанимационных действий с взрослым человеком. Быйылкы жылы Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун филиалдарынан эле 1,5 миңден ашык курсанттарды окуу пландаштырылып жатат. Энергетика өзү өтө татаал кесип да. Биздин көмөкчү ордондордогу бардык жабдууларыбыз жогорку чыңалуудагы электр энергиясында тургандыктан ал жерден окуп үйрөнүү өтө татаал болот. Ошондуктан биздин окуу жайыбызда 500, 220, 110 киловольттук, ошондой эле 110, 35, 10 жана 6 киловольттук өзүбүздүн окуу полигондорубуз бар. Ушул окуу полигондордон биздин курсанттарыбыз ар бир жабдыктарды өздөрүнүн колдору менен ачып көрүп окуп үйрөнүшөт. Биздин окуу жайда курсанттар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Окуу жайыбыздын өзүнүн жатаканасы бар, китепканабыз бар, окуу бөлмөлөрүбүз бар. Биздин окуу жайда эмгек сиңирген энергетиктер, өндүрүштүк тажрыйбасы мол усулчулар сабак беришет. Булар биздин курсанттардын ар бирине көңүл бөлүшүп, терең билим алышына абдан тажрыйбасы мол болгондуктан абдан чоң жардам берилет да. Келечекте энергетика өлкөбүздүн экономикасынын флагманы болот деп ишенебиз. Демек, биздин окуу жай энергетикага мыкты тажрыйбалуу кесипкөй адистерди даярдаганга биз дайым даярбыз. Окуу жайлардан бүтүп келген гана энергия тармакты бүтүп келген жигиттерибиз, студенттерди гана тарбиялабастан, ошондой эле бизде өзүбүздө иштеп жаткан тармактагы жумушчуларды, адистерди тарбиялоо боюнча булардын мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө ушул убакыттан пайдаланып биздин жалпы окуу борборубуздун жамаатын 50 жылдык юбилей деп айтсак болот. Жаңылбайбыз, юбилей менен куттуктап кетейин. Ар бир адам үйгө киргенде үйдүн ичи жарык болот. Ошонун сыңарындай эле биздин энергетиктердин жумушу дагы тармагыбыз да ошондой. Ар бир үйгө жылуулук жана жарыктыкты таратканга аракет кылабыз. Буюрса келечекте энергетикабыз өнүгүп өсүп, жалпы журтка жарыкчылык жаратабыз. Элибизде дагы аманчылык, жарачылык болсун.